Саламатсыздарбы? Менин атым Жылдыз, фамилиям Дүйшенова. Бүгүн сиздер менен адам үчүн абдан маанилүү, кээ бир учурда эң маанилүү нерсе жөнүндө сүйлөшөлү деп турам. Менин пикирим боюнча бул баарлашуу, башка адам менен коммуникация түзүү деп айтсак болот. Орус тилинде общение деп коюшат. Эмне себептен бул маанилүү деп эсептейм? Биринчиден, туулгандан баштап биз оюбузду башка адамга жеткиргенге аракет кылабыз. Жаңы төрөлгөн бала ыйлап, капаланып, колдору менен кандай бир белги кылат. Чоңойгондо, сүйлөгөндө, үйрөнгөндө тил аркылуу, сүйлөө аркылуу жеткиребиз пикирибизди, оюбузду, капачылыгыбызды жана башкаларды. Күнүгө жасап жүргөн нерсебизди бизге эч ким эч качан үйрөткөн эмес. Кандай болушу керек? Эмнеден турат? Эмнелерди эске алыш керек? Бүгүн ошолорго көз жүгүртөйлү. Бысмылда дегенде, адам баарлашууну баштаардан мурун адам болуш керек. Баштаган адам. Мен аны тартып коеюн. Экинчиден, ушул баарлашуу бирөөгө арналат. Кандай бир маалыматты, пикирибизди биз башка адамга жеткиргенге аракет кылабыз. Анда башка адам керек экен да. Анын эмне кыйынчылыгы бар деп ойлоп атасыздар? Байкаңыздар, баарлашуу башталардан мурун адам, баарлашууну баштаган адам Б тамга менен тартып коелгону ниет кылышы керек. Ал ниет кандай болушу мүмкүн? Бул адам мен ойлогон нерсе жылдызча тартып коеюн. Ушул адамга жетип алган адам деп коеюн. Алган адам ошону толугу менен түшүнсө деген ниет болушу керек. Ниет болгон учурда баарлашуу ийгиликтүү болот. Биринчи, экинчиси, башка адамга маалымат, пикир, ой жетиш үчүн кандай бир аралык бар дайыма. Ошол аралыкты эске алыш керек. Кандай үн менен айтам? Канткенде менин оюм жетет. Экинчиси, үчүнчүсү, ойлогон ойдун өзүн жөнөтүү керек. Мисалы, аны кагаздын бетине жазса болот. Айтса болот. Же буюмдун өзүн жөнөтсө болот. Кетти дейли. Эми бул адамдын көңүлүн алыш керек. Сиз жөнөткөн маалымат жетиш үчүн жана адам уккандан кийин, же көргөндөн кийин, же окугандан кийин эң сонуну сиз жөнөткөн жылдызча анын оюнда, мээсинде пайда болсо. Жөнөкөй. Карасаңыздар кандай каталар болот. Кээ бир учурда адам ниет кылбайт. Өзүңүздөр байкагандырсыздар, көп адамдар киргенде учурашат, бирок алардын саламдашуусу, салам сөзү адамдарга жетпейт. Бир аз убакыттан кийин башкалар, учурашпайсыңбы деп айтат. Мен учурашпадым белем. Анда жеткирбептирсиз. Ниетиңиз бар беле же жок беле? Суроо. Экинчиден, жазылган нерсе, же тартылган нерсе, же айтылган нерсе түшүнүктүүбү? Башка адам аны туура түшүнөбү? Үчүнчүсү, сиз жанагы аралыкты эске алганда, сиздин үнүңүз же жөнөткөн күч ошол маалыматты жеткире алабы, жетеби барчы жерине? Жана маалыматты алган адам туура түшүндүбү же жокпу? Кайтарым байланыш ар дайым керек. Күч жеткиликтүү эмес болсо, жетпей калышы мүмкүн маалымат, же ашып кетиши мүмкүн эгерде ашыкча болсо. Дагы бир нерсени эске алыш керек. Адам бул кандай бир чөйчөк сыяктуу. Адам өзү билет көп нерсени. Ичи толго десек болот. Сиз бир нерсе куярдан мурун адамга, бир маалымат берерден мурун, бир бул орунду бөксөртүп койсоңуз болот эле. Мисалы, суроолор аркылуу. Баарлашууда суроолор өтө маанилүү. Аны да үйрөнсө болот. Биз жасаган каталар өтө көп. Бирок эң жакшы жаңылык баарлашууну үйрөнсө болот. Өзүңүздү машыктырып, эң мыкты баарлашсаңыз, сиз көп ийгиликтерге жетесиз. Ийгилик каалайм.